Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Бир жумалдын ушул үйдү чыгарган болчук. Биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга чыккан болчук. Аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар туугандар. Болгону 450 миң рубль деп чыгарган болчук. 2 бөлмөлүү квартира туугандар, 44 квадратный метр. Адрес боюнча адрес Ярославская область, поселок Октябрь, улица Советская, дом 12. Насип деп коет туугандар. Насип экен, бүгүн биздин мекендешибиз эжекебиз келип алып отурган учур. Жүрүңүздөр анда эмесе барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Булчитип класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы эжекем? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Алган үйүңүз биринчиден кут болгон болсун. Алла таалам насип кылсын, эжекем. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөр менен бир сыра тааныштырып өтөсүзбү? Май. Катуураак сүйлөй бересиз. Могу микрофонду жакыныраак кылып коюң. Сүйлөй бериңиз. Ошол YouTube'га чыгарган экенсиңер, бир жолу келип көрүп, 4 вариант көрдүм. Анан экинчи жолу келип ушул үй жагып, 2 комнатный квартира экен, келип алып отурам. Азыр кагаздарын бүт баарын өткөзүп. Документ маселесин бүт бардыгын бүтүрүп бердик, эжем. Ой, рахмат силерге. Өзүңүз? Ишенип алып алсаңар болот экен, мынакей алып өткөзүп алдык. Өзүңүз Кыргызстан жараны? Кыргызстан паспорт, Кыргызстан жараны болот. Кыргызстан жараны Россия жергесинде үй алса болот бекен, эжем? Ооба, болот экен. Ал үчүн паспорт керек? Паспорт керек экен, регистрация, СНИЛС, перевод паспорт керек экен. Паспорт, регистрация, перевод паспорт, нотариальный перевод паспорт болуш керек. Миграсунка. Миграционный карта. Кыргызстан жаранын толук укугу бар туугандар, келип Россия жергесинде үй алсаңыздар болот. Эжем, өзүңүз Кыргызстан кайсыл жагынан дедиңиз? Мен Баткен областы Кадамжай районунан болом. Кадамжайдан. Ооба, Алгайлыдан болом. Бизди көптөн бери күзөтөсүзбү? Ооба, 1 жылдан бери көрүп келемин. YouTube каналдардан, YouTube'дан. Анан группаңарда ям бар эдим, муну ям көрүп келеттим калтырбай. Насип экен, келип ушул үйдү алдым. Ошо. Канчага алдыңыз, эжем? 452 миң рубль деп чыгардыңар. 420га алдым. Ооба, 450 миң рубль деп чыгарган болчук туугандар. Эжекебиз жанагындай түшүрүп бергиле дегенден колдон келишинче түшүрүп 420 миңге алып отурган учур. Дагы бир жолу насип эткен болсун, эжекем. Рахмат. Уруксат берсеңиз, биздин көрүүчүлөргө үйдү кирип көргөзүп чыксак, эжем. Майлы. Жүрүңүздөр анда эмесе чогуу көрөлү. Урматтуу айдоочу, эгерде таксопарк издеп аткан болсоңуз, Элес таксопаркын сунуштап кетет элем. Паркка прямой улайбыз, трудовой договор менен, болгону күнүгө 300 рубльден. Реестрге түшүп калган биздин мекендештерди дагы кошобуз. Комиссия паркы болгону 3%, вывод моментальный, электронный путевой лист. Мына көрүп атасыздар, ушунда болгон поселок туугандар. Мына көрүп Мектеп жакын экен, бала бакча жакын экен. Мектеп, бир эле жолдо экен. Мектеп, бала бакча бүт бардыгы жайында. Могул жакта оператор ака могул жактан көргөзүп коюңуз. Магазин Пятерочка могул жагында. Ар жакта мектеби жайгаштыр. Андан ары детсад, детский сад. Бүт бардык жана жашоого эмеси бар экен да, кыскасы. Келечеги бар экен. Келечек бар, эжем. Буюрса кандай максаттар эми? Энди келип, ушул жакта иштегенибизден кийин ушул жакта үй болуш керек экен, жашаш, ушул максат жашаш. Ооба. Аябай көпчүлүгүңүздөр айтып атпайсыздарбы? Бул жакта жанагындай аябай көпчүлүгүңүздөр сурап атасыздар туугандар. 400 миң, 300 миңге үй алса болобу экен, ишенсе болобу экен дегендерде аябай көп да. Ишенсе болобу экен, эжем? Ооба, ишенсе болот экен, ишенип келип алса болот экен. Рахмат сага, мына келдим, үйүңдө турдум. Суббота күнү келгенче мына бүгүн пандемик болуп, бүгүн кагаздарын мантип өткөзүп алып, документ маселесин бүт бардыгын өткөзүп бердик. Өткөзүп бердиңер, рахмат. Мына туугандар, аябай көпчүлүгүңүздөр чалып атасыздар. Кыргызстан жараныга алса болобу, биз деле барып көрөлү деп. Бизде дайыма варианттар болот туугандар. 3-4 вариант дайыма болот. Келесиздер, шашпастан көрөсүздөр. Жакса, сделка кылып аткан учурда акчаны бересиздер. Жүрүңүздөр анда эмесе үйдүн ичиге бир сыра кирип көрүп чыгалы. Канам, бисмилла деп кирели. Киргенде ушунда болгон подъезд экен туугандар, көрүп атасыздар. Бул жакта кошуналарыңыз жашайт экен, эже? Жашайт экен. Кошуналар бүт бардыгы жашайт экен, Биринчи этажда жайгашкан квартирабыз. Биздин алдыңкы видеолордо көрсөңүздөр болот. Бисмилла деп киргенде ушунда болгон прихожкасы бар экен. Көрдүңүздөр? Бул жак прихожка. Бул жака бир бөлмөгө кирип кетет экенбиз. Бул жакта экинчи бөлмөгө. Бул жакта кухняга кирип кетет экенбиз, эжем. Мына ушул жактан баштай берели. Кана өзүңүз айта бериңиз биздин көрүүчүлөргө. Бул ушул чоң зал экен. Зал, бир комнатасы экен. Биринчи комнатасы экен, бул зал экен. Отопление центральный. Отоплениясы дагы иштейт экен. Айниктери пластик. Айниктер бүт пластиковый айниктен.
Мына экинчи комнатасы экен. Бул жакта экинчи бөлмөсү, а? Ана бул жакта деле кирип көргөзүп коелу. Светин жагып коелу. Аха. Бул экинчи бөлмөсү экен туугандар, көрдүңүздөр. Пулдору жакшы экен. Бул жакта деле отопление, мына центральный отопление, айнектер бүт. Монда пластиковый айнектен экен, айчым. Мына алдыңкы видеодо жана айтып атпадыңыздарбы, бул үйдө центральный отопление болсо печке эмне кылат деп. Печке туугандар, бул илгери Союз малында курулган ушундай болуп печке. Отопление бул жакында келген отопление. Жаңыдан жасаптыр да ушинтип. Азыр эми печкени жагышпайт экен дагы, отопленияны иштетишет экен. Кышка ылык болот экен да. Жылуу болот экен кышында. Жана кошуналарыңыз дагы айтып кетти. Так, бул жакта бул жагын көргөзө бериңиз. Бул жак кухнясы. Кухнясы экен. Кухнясынын свети кайсыл жактан жагат экен? Светин жагып коелу. Ушундай болгон кухня. Мына бул жакта деле эски печкеси бар экен. Муну деле буюрса бузуп саласызбы эми? Жок, тура берет. Неме болсо, секин Бузуп саласыз. керек болсо бузуп алабыз да. Мына ушундай болгон Ошондой кухнясы. кеңири болуп калат да. Ушундай болгон кухнясы экен туугандар, көрдүңүздөр. Суу центральный, газ бүт бардыгы иштейт. Газды буюрса муну деле алмаштырып салсаңыз болгода экен, айжым. Башка газ коебуз да. Бул жак кухня болуп калды. Дальше көргөзө берели. Жүрүңүз айжым. Санузел калдыбы? Бул жакта жанагы санузел, туалет, ванна, душуңуз экен, Өзүңүз көргөзө бериңиз, айта бериңиз айжым. Бул жак ванна, душ, Аристон иштейт экен. Эми ваннаны аяк биягын жууп, тазалап эметсе, сонун болуп калат экен, айжым. Бул жакта унитаз, туалет. Көргөзүп коюңуз, оператор акам. Ушундай болгон. Мына ушундай вариант экен, көрүп чыктыңыздар. Эжеме дагы бир жолу насип эткен болсун, Рахмат. Келип, ишенип алсаңар болот экен. Мен дагы Кыргызстан паспорт менен мага болбойт, ала албаймын деп бир жылча видеолорун көрүп жүрдүм. Бирок алса болот экен. Азыр кагаздарны колума алып, ишенип турам, өткөзүп беришти бүт. Документтин бүт бардыгын эжекебиздин атыга өткөзүп бердик туугандар. Мына көрүп чыктыңыздар туугандар, ушундай вариант экен. Бул жакта кошуналар деле жашашат экен. Мына магазин жакын экен, Пятерочка. А жерде торговый центр бар экен. Ана жолдон мындай эле барганымда мектеп менен садик бар экен, жакын экен барчыгы. Жакшы жер экен. Мага жакты. Жаккан болсо болду дейжим. Жакты, жакшы жер экен, рахмат чоң. Насип кылсын. Бизди көрүп аткан мекендештерге экөөс сөзүңүздү айта кетиңиз анда. Келем деген. Келемин, үй аламын дегендер, арзан үйлөрдөн алам дегендер болсо, келип алсаңар болот экен, ишеничтүү экен. Мен келдим, келип, ишенип, алдым. Кагаздарын бүт баарын колума алдым. Үй жакты. Үйгө жакын экен, мектеп, садик, магазин, бүт баары бар экен. Эми калган немесини өзүбүз ремонт кылып алабыз. Кемчиликтерин буюрса. Мына көрдүңүздөр туугандар, ушундай вариант экен. Күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга Россия жергесинде арзан үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрөсүздөр, баасын айтабыз, адресин айтабыз, бүт бардыгын айтып кетебиз. Ошол жактан көрүп, шашпастан келип, живой көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Анан баса белгилеп кете турган нерсе туугандар, аябай көпчүлүгүңүздөр чалып атасыздар. Биз Кыргызстанда элек, жанагы чыгарган үйүң жагып калды, акчасын салсак болобу деп. Туугандар, бизде залог, жанагындай предоплата деген нерсе жок. Келесиздер, үйдү көрөсүздөр, жага турган болсо, момент подписания договора ошондо гана акчаңыздарды бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.